Регион телеканалынын жетекчиси Өткүрбек Рахманов эл сыймыгынын ээси төш белгиси менен сыйланды. Бүгүн аны кыргыз тили коомунун Жалал Абад облусундагы өкүлү Үпөл Асаналиева тапшырды. Номер 18 буйругунун негизинде Рахманов Өткүрбекке өзгөчө кошкон салымы ушул машталык маалымат каражаттарынын арасынан айрыкча жанагыдай пандемия учурунда дагы өзүнүн жамааты менен үзгүлтүксүз күнү түнү чуркап элге жакшы маалыматтарды берип атты. Болгонун болгондой тартып дегендей. Эми мындай өтө бул жоопкерчиликтүү иш Рахманов Өткүрбекке эл сыймыгынын ээси деген төс белгини тапшырдык бүгүн. Бул намга Өткүрбек Рахманов журналисткадагы ишмердүүлүгү жана коронавирус менен күрөшүүдө элди маалымат менен үзгүлтүксүз камсыз кылып тургандыгы үчүн Бактынур продюсердик борбору тарабынан тандалып алынган. Бул сыйлык жалгыз менин сыйлыгым эмес. Бул сыйлык регион телеканалында ошол пандемиялык карантин шартта, оор шартта ошол элди маалымат менен камсыз кылууда, туура так маалымат менен камсыз кылууда талыкпай иштеген биздин жамааттын жалпы сыйлыгы деп эсептеймин. Кудай буюрса дагы ошо элдин кызматында ушул жамаатыбыз менен элдин ичиндеги көйгөйлөрдү, элдин ичиндеги маалыматтарды алып чыгып, ошо элге кызмат кылабыз деп ишенемин. Регион телеканалы өткөн жылдын сентябрь айынан тарта ишмердүүлүгүн баштаган. Кыска аралыкта маалымат айдыгында жана жалпы коомчулукта өз көрүүчүлөрүнө ээ боло алды. Үпөл Асаналиева кыргыз элин жана регион телеканалынын жалпы жамаатын эгемендүүлүктүн 29 жылдыгы менен куттуктады. Алгач кыргыз элимди бүгүнкү эгемен байрамы менен куттуктаймын. Бул эгемендүүлүк деген бул өтө баягыдай көп кыйынчылыктар менен, көп талаш тартыштар менен келген, бул оңой келген эмес бул майрам. Эгемендүүлүктү албаган канча мамлекет жүрөт. Ошон үчүн кыргыз эли бул эгемендүүлүктө эркин мамлекет деп билемин. Беле кетсек 1991 жыл 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк алган күнү. Быйыл пандемияга байланыштуу адаттагыдай салтанаттуу иш-чаралар уюштурулган жок. Онлайн форматта гана концерттик программалар эфирлерден тартууланууда. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион.